Буга чейин кол тийбестик боюнча депутаттардан турган демилгечи топ мурдагы президентке 9 доомат койгон. Ал эми депутаттык комиссия анын 6-ын жүйөлүү деп тапты. Бул боюнча комиссияны жетектеген депутат Каныбек Иманалиев түшүндүрмө берди. Ал комиссиянын чечиминде курамдагы депутаттардын гана эмес, эксперттик топтун, журналисттердин жана коомчулуктун пикири да эске алынганын кошумчалады. Демилгечи топтун кайрылуусунда көрсөтүлгөн айыптоонун 9 пунктунун ичинен Кыргыз Республикасынын экс-президент Атамбаевка укук коргоо органдары тарабынан текшерилүүгө жаткан кылмыштарды жасады деп шектүү деп 6 пункт табылды. Калган 3 пункт боюнча негиз деп эсептейт. Ушул корутунду Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин тийиштүү комитеттеринин кароосуна жөнөтүү үчүн кол койгондор төрага Иманалиев, төраганын орун-басары Мамытов, жоопту катчы Строкова, комиссиянын мүчөлөрү Бакиров, Эгембердиев, Райымкулов, Рыспаев, Турускулов, Жунусул Алтынбек, Токторов, Турусбек. Атамбаевке тагылган айыптын сап башында журналисттерди айыпка жыккан миллиондогон суммалар турат. Андан кийин Койташтагы 100 гектар жер тилкелери, Кримтөөл Азиз Батукаевдин бошотулушу, Ака Инвест компаниясынын айланасындагы иштер, Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупция жана Бишкекте көмүр ташып келүүдөгү мафиялык былыктар да бар. Биздин келечекте бийликке, келечекте президенттерибизге, өкмөттүгө, министрлерибизге чоң сабак, депутаттарга дагы биз ар бир чечимибиз биз жооп берет экенбиз, мына бүгүнкү тастыктап атат да. Чечимдерибизге жок дегенде моралдык жактан. Себеби ушул чечимдер кандайдыр бир деңгээлде парламентте да өткөн да. Ошон үчүн мен айтып кетер элем коллегаларга да, коомчулукка да бул жерде баягы провокацияга алдырбасак. Албетте бул айыптоолорго депутаттардын баары эле бир добуштан макул болгон жок. Арасында эл өкүлдөрү тарабынан ушунча адилет мамлекет болсок, эмнеге Бакиевди камаган жоксуңар деген жүйөлөр да айтылды. Депутат Иманалиев ТЭЦтин долбоорун колдогонун себебин түшүндүрүп, моралдык жоопкерчиликти сезип жатканын мойнуна алды. Ошол ТЭЦтин долбоорун колдоп беребиз деп баарыбыз кол койгонбуз. Мыктыбек Юсупович менен Исмаил Исаковичтан башка. Моралдык жүк баарыбызда бирдей. Мен моралдык жүктөн кача албайм. Бирок ал ратификация өткөндөн кийин финансылык документке финансы министри, техникалык документке электр станциясы кол койгон. Коррупция ошол жерде. Биз кол койгон эмеспиз да Пласковсту $800 алгы деп. Одобрить. Одобрить деген сөздөн Гага сотуна барсаңар дагы криминал таба албайсыңар. Талкууда сөз сүйлөгөн депутаттар азыркы кабыл алынып жаткан чечим бир гана Атамбаевке эмес, андан кийинки бийликке келүүчүлөргө, башка бийлик өкүлдөрүнө да тиешелүү болуп, катачылыктар кайталанбашы үчүн өз убагында кемчиликтерин айтып туралы деген ойлорун билдирди. Өлкөнүн тарыхында алгачкы жолу экс-президентти айыптоо чечими ишке ашса, анда бул мыйзам кийинки мундагы бардык атка минерлерге таасирин тийгизет. Кыргызстанда болуп аткан бардык мыйзамсыз иштерде парламент чечүүчү учурда ушундай чогулуп, бир муштумдай түйүлүп, адилетсиздикке каршы күрөшсөк, ушуга окшогон окуялар болбойт эле. Дайыма өз учурунда, өз кезегинде парламент чогулуп, мына азыркы Атамбаевка жасап аткан чабуулду бардык органдарга, бардык мыйзамсыз иштерге жасашыбыз керек. Ошондо биз өзүбүздүн накта эл өкүлчүлүк миссиябызды аткарган болобуз. Маалымат катары айта кетсек, дүйнөлүк практикада экс-президентти жоопко тартуу процесстери Кыргызстанда эң татаал. 8 этаптан өткөндөн кийин гана күнөөсү толук далилденсе жазага тартылат. Айрым мамлекеттерде эч кандай комиссия түзүлбөй эле парламенттин колдоосусуз чечим чыгарган фактылар бар. Келерки жыйында башкы прокурор келип корутундусун айтып, ал эми макамын алып салууга келгенде жыйынга экс-президентке да расмий чакыруу берилет. Элиза Нурматова, Элчибек Кыштообаев, Ош Перим жаңылыктары.